Күндүн маанилүү жаңылыктары менен бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Президенттин аймактарды өнүктүрүү демилгесине каршы иштегендер барбы? Арис программасы менен айылдарга суу чыгарууда алишемдиктер көп. 40 адамдын өмүрүн алган дача суудагы жүк кимдики? Бул тууралуу 1 жылдан бери билген жан жок. Өкмөт ишине мактоолордон сындар көбөйдү. Абылгазиев отставкага кетеби? Баткенде бажы кызматынын, мамлекеттик чыгара кызматынын, айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министрлигинин кызматкерлери жүгү бар унаалардын токтоосуз өтүшү үчүн ишкерден пара алып жаткан жеринен кармалышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка караганда, ишкерлерден чыгарадагы Кызыл Кыя автожол көзөмөл өткөрмө пунктунда Өзбекстандан келе жаткан унааларды өткөрүү үчүн акча алып жаткан чиновниктерге карата чара көрүү жөнүндө даттануулар түшкөн. Иликтөө учурунда ишкерлерден акча алуу боюнча иштелип чыккан схема аныкталды. Аталган фактылар боюнча пара талап кылуу, пара алуу, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен кылмыш иши козголду. Иликтөө учурунда 1,2 миң доллар пара алып жаткан жеринен Баткен бажысынын инспектору, 2 миң сом пара алып жаткан жеринен Кызыл Кыя автожол пунктунун инспектору, 1000 сом пара алып жаткан жеринен айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министрлигинин Баткендеги башкармалыгынын адиси кармалды. Мындан тышкары бажы кызматкеринин кызматтык бөлмөсүн тинтүү учурунда сейфтин алдынан 4 миң доллар жана 4 миң сом табылган. Ал эми айыл чарба министрлигинин кызматкеринин кабинетинен 11 миң сом, чегарачынын кабинетинен 28 миң сом табылды. Аталган каражаттар алынып, кылмыш иштин материалдарына кошо тиркелди. Азыркы учурда аталган адамдар 2 айга камакка алынып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Кечээ 10 октябрда Кыргыз-Тажик чегарасындагы Карамык унаа жолу көзөмөл өткөрмө пунктунда Кыргызстанга башка адамдын паспорту менен кирүүгө аракет кылган тажикстандык жаран кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Кармалган жаран текшерүүдөн өтүп жаткан учурда 1986 жылы туулган АМга таандык паспортту көрсөткөн. Чегарачылар аталган паспорт кармалган адамга таандык эмес экендигин аныкташкан. Ал чегарадан өтүү үчүн тууганынын паспортун колдонгонун мойнун алган. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин тажикстандык жаран Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Бүгүн 11 октябрда Ноокат райондук сотунун имаратынын алдында Гүлистан айыл өкмөтүнүн тургундары чогулушту. Бул тууралуу Турмуш сайты жазып чыкты. Алар адам өлүмүнө байланыштуу ишти караган соттордун ишмердүүлүгүнөн нааразы. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча, райондун 32 жаштагы тургуну Ахмадулла Абдикадиров 2018 жылы 30 мартка караган түнү болжол менен түнкү саат 2:30 чамасында Бостон айылындагы тааныш кызына барган. Алардын жолугушуусун көрүп калган жергиликтүү 2 жигит Ахмадуллого кол салып, жабырлануучу оор абалда ооруканага жеткирилген. Ал дарыгерлердин аракетине карабастан 5 апрелде көз жумган. Бул окуяга шектүү катары Бостон айылынын 19-21 жаштагы 2 тургуну кармалып, сот аларды 1 айга убактылуу камакка алуу чечимин чыгарган болчу. Алгач бейбаштык менен кылмыш иш козголсо, жабырлануучу көз жумгандан кийин кылмыш иши оор беренеге өзгөртүлгөн. Кийинчерээк маркумдун атасы Анвар Абдикадиров уулу кыз менен жолукканы барганы тууралуу маалыматтарды жокко чыгарган. Балам 32 жашта болчу, бойдок эмес, 3 баласы бар. Ал Бостон айылына кыз үчүн барган эмес. Баламды өтө катуу сабашкан. Бизге эмне себептен токмоктолгонун дагы айта албай кетти. Баламдын артынан ушул күнгө чейин бир дагы арыз түшкөн эмес. Анын өлүмүнүн башка бир сыры бар деген атасы. Ал эми маркумдун кайненеси Одинахон Орипованын айтымында учурда шектүү болуп кармалган балдардын 3-өө гана камакта. Окуяга шектүү катары кармалган балдарга алгач бейбаштык беренеси менен иш козголсо, каза болгон соң кылмыш иши оор беренеге өзгөртүлгөн. Бейбаштык беренеси боюнча 14 бала кармалып, 8 бала үй камагына чыгарылган. Буга чейин 9 жолу сот болуп, учурда 3 бала гана камакта калды. 16 октябрда дагы шектүүлөрдүн бирин эркиндикке чыгаруу каралууда, деди Одинахон Арипова.
Буга нааразы тарап сот ишти акыйкатсыз карап, балдарды эркиндикке чыгарып жаткандыгын айтышты. Биздин талап кылмышка шектүүлөрдү өмүр бою эркинен ажыратуу. Үй камагындагы балдар бизнесин жүргүзүп, көчөдө дагы деле урушуп жүрүшөт. 9 жолку соттук отурумда ишти 2 башка сот карады. Экөө тең шектүүлөрдү эркиндикке гана чыгарып жатышат, деди Орипова. Кыргызстандагы эң көйгөйлүү маселелердин бири таза суу. Ичерге суу таппай, эшекке арабасын артып алып, канча километр алыстан суу ташыган. Арга жоктон мал ичкен, арыктан суу ичкен. Кыштын күнү кар эритип колдонгон айылдар 21-кылым 2018-жылы деле Кыргызстанда жүздөп саналат. Өкмөттүн абалы болсо түшүнүктүү. Таза суу маселесин чечкенге даремети жетпейт. Бирок өзү жасай албаган ишти эл аралык уюмдар каржылап, кыргыз айылдарын таза суу менен камсыздап берели дешсе, аны оңдуу ишке ашыра албайт. Баягы эле коррупция. Бүгүн жогорку кеңеште таза суу менен камсыздоочу Аристин башкы директорлорунун айынан 100 миңдеген кыргызстандык, жүздөгөн айыл таза суусуз калуу коркунучунда турганы айтылды. Өткөндөн сабак албаган кыргыз өкмөтү мурда баскан кетменди кайра басуу алдында турат. Бүгүн жогорку кеңеш депутаттары эл аралык уюмдар каржылаган элди таза суу менен камсыздоочу Ала Тоо булагы долбоору Ариске жаңы дайындалган директор Бекболот Айтиевдин айынан үзгүлтүккө учуруу алдында тургандыгын билдирип чыкты. Депутат Каныбек Иманалиев буга чейин каржыланган 14 миллиард сомдук иш токтоп калуу коркунучу турганын, жөнөкөй кызматкерлер эмес, 52 инженердик кадрда иш таштоо алдында экенин билдирди. Ошону менен катар ал эл аралык уюмдар аталган долбоорду каржылоодон баш тартышы мүмкүн экендигин да кошумчалады. Таза суу проектisi Кыргызстандагы үзүлдүү иштеп жаткан проекттердин бири болчу. Буга чейин алардын ишине нааразычылыктар болгон, бирок мындай коррупциялык схемаларды таап чыккан нааразычылык болгон эмес. Акыркы 3 жылда 55 айылда 100 миңден ашык адамды суу менен камсыз кылган. Бирок 4 айдан бери жаңы жетекчилик келип, биринчиден аны биздин негизги донорлор $94 миллион Ислам банкы менен Дүйнөлүк банк берет, алар баш тарткан, аны менен кол коюп иштешүүдөн. Ал бүгүн кол коюуга укугу жок, 4 айдан бери иш токтогон. Андан белек мына акыркы ызычууну көрдүңүздөр, 52 адам иш таштады. Алар же жардамчы, же жана катчы эмес, булар инженерлик кадрлар, таза суу агызган. Экинчиден, байкоочу кеңештин көз каранды эмес өкүлдөрү каршы пресс-конференция беришти. Үчүнчүдөн, алар менен иштешип жаткан Дүйнөлүк банк айтып атат. Эгерде ушул жетекчилик кала берсе, бул проект токтойт. Анысас келгенсип, кийинки проекттер толук үзгүлтүккө учурайт. Азыркы проект биздики $94 миллион. Эмдиги жылы келе турган $132 миллион. Андан кийинки эки проект, бул Нарын областына келе турган Ислам өнүктүрүү банкынан $20 миллион. Жана Баткен менен Таласка келе турган $50 миллион. Араб координациялык фондусу. Мына ушунун баары үзгүлтүккө учурайт. Биз капиталдык салымдарды эске алсак, негизинен транспорт министрлиги аркылуу жана архитектура комитети аркылуу кетет. Жартылай акчаны айылдарда кылып аткан таза суу проектиси да. Эми элестетип көрсөңүздөр, бир адамдын профессионалдуулугунун жетишпездигинен же шалаакылыгынанбы 14 миллиард сомдук иш үзгүлтүккө учураган турат. Мынакей акыркы кат, ал өзү кол коюуга акысы жок, бирок орун басарларын кол койгула деп зордоп, коррупциялык схеманын башталышына негиз 3 жасалма кат табылды. Тендерде отмена болгон деп үстүртөн кат түшөт, иш чынында андай болгон эмес. Президентибиз айыл жылы деп жарыялап атса, айыл жылына кылган биздин жакшылыгыбыз ушубу? Президент коррупция менен күрөшөбүз деп атса, коррупциялык схеманы кайра орнотобуз дегендер менен кандайча күрөшөбүз? Буякта 4 депутат айтып атат. Мен ойлойм, Кыргызстанда профессионал, чет элдик финансылык институттар менен, дүйнөлүк банктар менен иштеше турган татыктуу инсандар бар. Алар конкурс алып келиш керек. Эгерде биз аны чукул арада чечпесек, бүт финансылык токтойт, Арис токтойт, биз белгилеген 100 миң айыл таза суусуз калат. Депутат Үмбөталы Кыдыралиев дагы Ала Тоо булагынын Жалал Абад облусунун Кербен шаарында ишке ашырып жаткан долбооруна карата жергиликтүү тургундардын көптөгөн нааразы пикирлери айтылып жаткандыгын билдирди. Исполнительдер азыр Арис болуп атса, ошондо анда департамент болгон. Аркстрой менен
мелиорация сельхоз министерствосынчы өкө тең туура эмес иштеп атат, коррупционный схемалар болуп атат деп туруп Всемирный банк бул жакшынакай проектсиз токтотуп койгон. Тилекке каршы азыр дагы эле ошону кайталанып атат да биздечи. Жанагы инженерная защита деген осо Кербен шаарында ушул проектти жасап аткан эч нормаларды сактабайт. Койгон трубалары капкара. Полиэтиленден кара свет болгондон ада деген битум бар да тура. Ошодон да суу агабы. Мына мен атайын келип Бишкекте мына ошол эле проект менен иштеп аткандарды көрдүм. Трубалары башка, көк, бүт нормалар сакталып атат. Жанагындай жумшак грунтка коюп атат, трубаны коюп атат, кайрада жумшак грунт коюп туруп, анан үстүн жаап атат. Аширбек Мойдонович, прокуратурага поручение, Ариске дагы поручение, бүт барып. Рахмат. Аширбек Мойдонович, чындыгында маани берип коюңуз. Ала Тоо булагы бул жалпы республика боюнча үзгүлтүккө учуруу коркунучунда азыр. Эртең коллапс болот таза суу боюнча. Арис бул эл аралык уюмдар менен иштеше турган, алардан акча тартып келе турчу уюм. Бул орунда чет тилдерди билген, чоң уюмдарда иштөө тажрыйбасы мол адам келиши керек эле дейт эксперттер. Бирок жүздөгөн айылды таза суу менен камсыздоонун тагдырын чечүү орунга эшек сатуу чуусу менен атагы чыккан ноокаттын акимин алып келип койгону кызык. Эми эшек чуусу менен белгилүү болгон Бекболот Айтиев менен абройлуу эл аралык уюмдар иштешүүдөн баш тартса, Аристин иш билги адистери иш таштап жаткан учур. Самое главное, он не знает английский элементарно. Он не умеет проводить международные... Нет, он не умеет проводить переговоры, встречи. Он не знает менеджмента, он не знает. Он никогда не был, никогда не руководил организацией. А вы знаете, Арис это около 200 человек, это большая организация международная. Ала Тоо булагы жана расмий органдар азырынча жогоруда сөз болгон дооматтарга жооп берилек. 2001-жылы башталган таза суу долбоору 2011-жылга чейин колдон колго өткөн. 2009-жылы долбоордун биринчи этабы жыйынтыкталып, 500дөн ашык айылга суу түтүгү киргизилген деп айтылган. Бирок долбоорлоо иштери, тендер өткөрүү, суу түтүктөрүн куруу, коррупциялык айла амал менен коштолгону, натыйжада миллиондогон акчалар кымырылып кеткени белгилүү болгон. Мындан улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон. Эми ноокаттын эшек чуусу менен атагы чыккан экс акиме жана акимди Ариске башчы кылган, анын парламенттеги колдоочусунун айынан 10 миңдеген адам дагы эле эшек менен суу ташып, мал кечкен сууну ичип жүрө беришеби? Жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Бакыт Төрөбаев дача суудагы кулаган кандуу жүктүн ээсине кызыкты. Мындан 1 жыл мурда аэропорттун жанындагы дача суу айылына боюн кучагы кулап, 40 адамдын өмүрүн алган. Каргашалуу окуяга себепкер болгон телефон гаджеттер кимге тиешелүү болгон? Жүктүн ээсин табууну коомчулук канчалык талап кылса дагы, кымбат баалуу буюмдарын жоготкон бизнесмен табышмак бойдон кала берген. Аэропорттогу коррупцияны Боингтеги жүктүн ээсин парламенттеги депутаттык комиссия иликтесе дагы жарытылуу бир маалымат айтып чыгышкан эмес. Ошондуктан депутат Бакыт Төрөбаев жүктүн ээсин табуу керектигин кайрадан айтып чыкты. КНБнын төрагасынын орун басарына суроо. Сиздер билесиздер, 2016-жылы дача сууда окуя болду, 16-январда. Ушул окуя боюнча көп суроолорго жооп болгон жок да. Мисалы мен бул такталган эмес маалыматтар боюнча айтып коеюн. Мисалы бортто келген адамдардын саны боюнча так болбой чыгып атат деген бир сөздөр болуп атат. Бир труп жок болуп атат деп айтып атышат. Мен бул такталган эмес маалыматтар. Экинчи маселе, эмне үчүн МЧС кызматкерлери 1 саат 40 мүнөт ошол окуя болгон жерге кире алган эмес. Ал жерде дагы ошо маалымат негизинде милиция кызматкерлери отцепление кылып, МЧС кызматкерлери киргизбей коюптур деген сөздөрдү айтып атышат. Анан кийин дагы бир маалыматтар ага бир суроо болуп аткан, жооп келген жок. Бул кимдин жүгү болгон? Ар кандай бул боюнча чыр болуп чыккан, ар кандай сөздөр келген.
тигин жүгү, тигин жүгү деп. Ошол боюнча иштер болуп атабы? Иликтөө болуп атабы? Жыйынтыгы чыгабы, чыкпайбы ошол боюнча? Рахмат Бактыргеш. Азыр жанында маалыматым жок. Биз талкуулап кичине жооп берелик сизге. Анда мен айткан сөздөрүмө сиз көңүл буруп, ошол сөз, ошол факттар туурабы же туура эмеспи? Аны бир көңүл. Коомчулукта өкмөт отставкага кетет деген маалыматтар бирин серин айтыла калып жатат. Ишинен дайын жок, структурасын алиге дейре түз элек өкмөткө нааразы болгондор арбый баштады. Айрым депутаттардын ырасташынча алдыда кышка даярдык, кийинки жылдын бюджет боюнча парламентке отчет берип, ошондон кийин бул өкмөттүн тагдыры чечилчүдөй болуп турат. Кышка жетпей бул өкмөт дагы отставкага кетсе, Сапар Исаковдун өкмөтүнөн кийинки эле эң кыска мөөнөт иштеген Абылгазиевдин өкмөтү болуп калабы. Балдардын өкмөтү бат эле кетти, чапанын сүйлөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир. Анан бир эки сөз айтайын. Эми сиздин негизги максатыңыз бул өлкөнүн экономика тармагы. Сиз биринчи вице-премьерimiz. Абылгазиев башына турган өкмөт келгенден бери 5 айдай убакыт болду. Экөө-үчөө жаңылар болбосо көпчүлүгү Сапар Исаковдун өкмөт курамындагылар. Бирок иш жагынан алдыга жылыш жок. Баарынан да ушул убакытка чейин өкмөт структурасын парламентке алып келелек деп нааразылар көйдү. Бүгүнкү өкмөттүн структурасын алып келиш керек болчу, уже 4 айлап кечигип атат. Мындан сырткары өкмөттүн 17-жылгы мыйзамдын аткарылышы боюнча келиш керек. Ал дагы регламент боюнча аябай кечигип атат. Себеби дегенде бул мыйзам уже кечигип атат да, уже бузулуп атат. Регламент жөнүндө мыйзам уже бузулуп атат да. Биз бүгүнкү күндө мен айткым келет, бул өкмөттө чындыгында биз эми жаш кадрлар менен жаш кадрлар колдоп бергенбиз, жаш кадрларды өсүрөлү деп. Бирок ошондо кадр тандоодо өтө чоң ката кетирилген. Себеби деген бардык нерсени өзүнүн өкмөт мүчөлөрү менен алып келиш керек. Көрүп атасыңар, бизде өкмөт мүчөлөрүнүн ушу чабалдыгы жакшы болбой атат. Ошон үчүн мына жакында эле эми келиш керек, уже кыш кирип калды. Эми бизге кышка даярдык боюнча келет, эми бизде структураны алып келиш керек, эми бизге бюджет боюнча келиш керек. Бизде деген дайыма ушул маселелердин бардыгы өтө кеч калат да. Азыр конституция боюнча өкмөттүн ыйгарым укугу жогору, саясий экономикалык тизгин өкмөттүн колунда. Ошого карабай тармакта кризис күчөгөндөн күчөп, карыздын көлөмү өсүүдө. Иштин көзүн билбеген өкмөт бюджетти толтура турган булактарды таппай убара деген сындар арбыды. Негизги маселелер бизде мындай да, баягы негизинен бул бюджетти толтуруу, бюджеттин тартыштыгын көрүп атасыз. Кандай чаралар көрүп атат өкмөт? Мен байкаган жокмун. Бул бюджеттин тартыштыгын кантип биз чече алабыз, чече албайбызбы? Же кредит алып эле баягы эски жолго түшүп эле анан кредит менен чыгабыз деген сөздү. Тышкы карыздардын көлөмдөрүн өзүңөр көрүп атасыз. Аябай бизди кыйнатырган болуп атышат да. Мына даже мына коңшу мамлекет Тажикстанда мында проблема болуп атат. Алар аргасыз жерин пайдаланганга кытайлыктарга берип атышат. Андай болбош керек деп мен ойлойм да, элге туура түшүндүрүш керек. Могу тышкы карыздардын маселесин ушундай жолдор менен чечебиз биз дегендей, ушундай ой менен да. Ал үчүн биздин ички экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Ал жагынан да сөз эч кандай мен программаларды уккан жокмун. Суук түштү. Саналуу күндөрдөн кийин алгачкы кар жаайт. Кышка карата өкмөттүн даярдыгы кандай, айрым депутаттардын кабары жок. Буга чейин өкмөт башчы кышка 80% даярбыз деп маалымат берген. Кышкысын жарык өчпөйт, көмүр менен камсыздоо жөнгө салынды. Жылуулук берүү тутуму даяр деген менен былтыркыдай абал дагы кайталанбашына кепилдик жок дешет айрым эл өкүлдөрү. Премьер-министрге биз берген сурообузду ал кышка дайындыкка өзгөчө болот деп атат. Каражат табылат. Баягы көмүр убагында алып келинет бардыгычы. Анан техникалык жактан дагы баягы Кытайдын мурунку Тибе компаниясы бүтүрбөгөн иштерин бүтүрүп атышат. Анан эми жаңы мэр келди, бул да шымаланып киришет деп атат, эми көрөбүз да жыйынтыгын. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра албай 7 өкмөт башчы кетти. Азыркы өкмөттө тендер өткөрө албай бара. Мындан улам айрым депутаттар мындай өкмөттүн кереги жок, отставкага кетирүү керек деп чыгышты. Жакында парламент өкмөттөн отчет алат. Ошого жараша тагдыры чечилет дешет айрым депутаттар.
Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт башкармалыгынын мурдагы башчысы Талантбек Исаев бул кызматка кайрадан дайындалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Исаевди дайындоо тууралуу буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев кол койгон. 11 октябрда ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев Талантбек Исаевди башкармалыктын өздүк жамаатына тааныштырды. Талантбек Исаев бул кызматты 2014-жылдан 2017 жылга чейин жетектеп келген. Былтыр анын бир тууган агасы Канатбек Исаев камакка алынгандан кийин кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазган. Социалдык өнүгүү министри Таалайгүл Исакунова кызматынан кетти. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалайгүл Исакунова ээлеген кызматынан өзүнүн берген арызынын негизинде бошотулду. Бул тууралуу президенттик аппарат кабарлады. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Айда Касмалиева эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөлөрдөгү саякаттарын текшерүү зарыл деп билдирген. Анын айтымында катардагы адистер чакырылган иш-чараларга министр жана анын орун сарлары өздөрү барып жүрүшкөн. Социалдык өнүгүү министрлиги бул маалыматты четке кагып келген. Кийин бул маалыматты башкы прокуратура текшерүүгө алып, социалдык өнүгүү министри Таалайгүл Исакунова 2017 жылы премьер-министрден уруксаат албай, дипломатиялык паспортты колдонуу менен АКШга баргандыгын аныктаган. Маалыматка ылайык Исакунова былтыр 6-9 ноябрда эмгек өргүүсүндө болуп, алгач АКШга, андан соң Аргентинага барган. Мындан сырткары өкмөттүн каршылыгына карабай, Таалайгүл Исакунова былтыр Санкт-Петербургдагы жыйынга катышып келген. Ошондой эле башкы прокуратура жакында жаңжал менен иштен бошотулган социалдык өнүгүү министринин орун басары Зуракан Каденова Ирандагы жана Түштүк Кореядагы сапарында дипломатиялык паспортты жеке иштер үчүн колдонгондугун кабарлаган. Буга байланыштуу башкы прокуратура Кыргыз өкмөтүнө жогорудагы мыйзам бузулган учурларга байланыштуу чара көрүү боюнча сунуш киргизген. Тышкы иштер министрлиги дипломатиялык паспорттор жөнүндө кийинки убакытта чыккан талаш-тартыштарга байланыштуу түшүндүрмө таратып, мындай документтердин саны тууралуу маалымат берди. Расмий билдирүүгө караганда учурда 1184 дипломатиялык жана 710 кызматтык паспорт, жалпы 1894 пайдаланылат. Алардын ичинен 647 дипломатиялык жана 161 кызматтык документ Тышкы иштер министрлигинин борбордук аппаратынын, элчиликтердин, консулдуктардын кызматкерлерине жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө берилген. Тышкы иштер министрлиги ырастагандай, калган документтер өкмөттүн атайын токтомунда бекитилген башка мамлекеттик органдардын кызматкерлерине берилген. Мекеме алган органдарды өкмөттүн сайтындагы токтомдон көрсө болорун белгиледи. Тышкы иштер мекемеси аталган эки паспорт ээлеген кызматына карата берилерин жана кызматтык сапарлар үчүн гана колдонулушу керек экендигин билдирет. Андай болбогон учурда ошол кызматкер өзү жана анын жетекчилиги жооптуу болот. Ошондой эле паспорттарды пайдалануунун эрежелерин сактабаган адамдар мыйзамдык жоопкерчиликке тартылат. Ага карабай Тышкы иштер министрлиги премьер-министрдин тапшырмасы менен аталган документтерди туура эмес максатта колдонгондорду аныктоонун үстүндө иштеп жатат. Буга чейин Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султан дипломатиялык жана кызматтык паспорттор туура эмес колдонулуп жаткандыгын сынга алып чыккан. Кийин Жогорку кеңештин депутаты Айда Касмалиева эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөлөргө саякаттарын текшерүү зарыл деп билдирген. Буга байланыштуу башкы прокуратура иликтөө жүргүзүп, социалдык өнүгүү министри Таалайгүл Исакунова премьер-министрден уруксаат албай, дипломатиялык паспортты колдонуу менен АКШга баргандыгын аныктаган. Аламөдүн районунда дайынсыз жоголгон жаш жигит менен эки кыз изделип жатат. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, Аламөдүн райондук ички иштер бөлүмүнө АА аттуу адам кайрылып, 2000 жылы туулган уулу Султанов Рысбек Максуталиевичти, 1999 жылы туулган кызы Максуталы кызы Альбинаны жана 2001 жылы тууганы Канат кызы Алинаны табууга жардам сураган. Алар 17 сентябрда Аламөдүн районунун Кырман конушунун Мадиев көчөсүндөгү үйдөн Кочкул көк түстөгү Mercedes-Benz 210 үлгүсүндөгү унаа менен чыгып кеткен боюнча кайрылып келишкен эмес. Кийин аталган унаа келечек жаңы конушунан табылып, бирок жоголгон өспүрүмдөр дайынсыз бойдон калган. Султанов Рысбек Максуталиевичтин белгилери: боюнун узундугу 160-162 см, арык дене түзүлүштө, чачы кара, көзү күрөң түстө. Максуталы кызы Альбинанын белгилери: боюнун узундугу 150-155 см, арык дене түзүлүштө, чачы кара,
көзү күрөң түстө. Өзгөчө белгиси денесинде аппендицитке жасалган операциядан калган тагы бар. Канат кызы Алинанын белгилери: боюнун узундугу 150-155 см, орто дене түзүлүштө. Чачынын, көзүнүн өңү кара күрөң түстө. Милиция аталган адамдар жөнүндө маалымат билгендер болсо, Аламөдүн райондук ички иштер бөлүмүнө 0312 36 35 27, 0312 36 35 23, 0550 51 09 05, 0704 35 25 05, 0552 90 91 63 же 102 номурлары аркылуу кабарлап коюуну өтүнөт. 12 октябрдан тартып Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында абанын температурасы төмөндөп үшүк жүрөт. Синоптиктердин маалыматына караганда, Талас, Ысык көл облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде температура 0-2 градус болот. 13-14 октябрда аба ырайы туруксуз болот. Маал менен жаан жаап, 14 октябрда Чүй, Талас өрөөндөрүндө жаан карга айланат. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетет. Мындай аба ырайы автоунаа каттамын, энергетикалык, коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоодо мал багууну кыйынчылыкка учуратат. 15 октябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык көл облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде -1-3 градус үшүк жүрөт. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.